Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 апрель мен Тоқмоқ шаарында жүрөм. Тоқмоқ шаары 3 микрорайонда. Ушул жерден 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира бар экен. Ушул квартира жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген туғандар. Мебелинин баары калат. Азыр жол жээгине чыгып сиздерге келүү жолун толугураак түшүндүрөйүн. Туғандар, сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирага баруу жолун түшүндүрүү үчүн мен мынакей жол жээгине чыктым. Жанымда инфекционный больница. Бул жерде мынакей медресе, мектеп, бир аз эле мынакей түштүгүрөөктө садик баары туғандар жакын. Жөө бат эле барып кала аласыздар. Медресенин чыгыш тарабында мынакей 3 микрорайон 24 домдо бүгүнкү чыгарыштагы 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира жайгашкан туғандар. Так, анан бул инфекционныйдын жанындагы көчөдөн маршруткалар жүрөт Тоқмоқ шаарынын бурч-бурчтарына. Мына ушундай мектеп жакын, жолдор асфальт, медресе. Бул медреседе туғандар 9 класстан кийин балдарыңыз эгер кааласа алышат экен. 9 класстан өйдө жаштагылар окуй алат бул медреседе. Медресенин жанында. Так, дагы эмне маалыматыбыз? Азыр барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартира жайгашкан көп кабаттуу үйгө жетип келип калдым. Бул 4 кабаттуу үйдүн 1 этажында жайгашкан. Анан бул арты тарабы болуп калат экен. Негизинен подъездери ал жактан айланып келсеңиздер жайгашкан. Бирок бүгүнкү чыгыштагы 3 бөлмөлүү квартиранын ээсинин короосунда мындай кошумча гаражы жана кухнясы бар туғандар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм. Дагы эмне маалымат туғандар? Тоқмоқ шаарынын түштүк тарабында жайгашкан микрорайондору. Көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Абасы таза, жакшы жер дешет. Келгенде дагы байкап көрсөңүздөр болот. Мынакей бул жакта гараж. Ондай жеңил конструкция менен салынган. Андан ары. Негизинен арты тарабын ал жагынан подъездине келсеңиздер деле болот. Жана бул жактан кирсеңиздер деле болот. Бүгүнкү чыгыштагы квартирага мынакей бул кире бериш прихожка. Андан ары түзүлө өтсөк, бул жакта инструмент сактаган склад жана бир машина баткандай жер. Мынакей гараждын ички тарабы, бул тарабы стяжка болгон жана бул негизги кирүүчү эшиги. Так, киргенде эле бул жакта мынакей кухня туғандар. Көрүп тургансыздар, кухонный мебелдер, полдор кафель жана теплый пол бар туғандар бул кухняда. Квартираныкы болсо туғандар центральный отопление, центральный канализация, суу, электр энергиясы бары бар. Так, мынакей бул кухнянын көрүнүшү. Кондиционер, түштүк тараптан чоң терезе, теплый пол. Андан ары киргенде эле бир мондай чоң бөлмө. Мынакей холл дейсизби, зал дейсизби? Мондай чоң бөлмө. Потолоктор натяжной, полдор ламинат. Дуалдар бул жидкий обой болуп калат, ошондой. Кыскасы дуалдар мына ушундай ремонт кылынган. Андан ары отопление батареялары ар бир бөлмөдө, центральный отопление. Видео башында айткандай, мектеп, садик, медресе, больница баары жакын. Интернет бар экен азыркы учурда бул үйдө. Анан негизинен подъезд менен кирген негизги эшик мынакей бул жакта. Бул жакта коридор, бул негизги кирүүчү эшик. Сиздер бул жак менен деле, анан бул жак менен деле кирип чыга аласыздар. Бул жак менен эсептегенде киргенде оң тарапта бир мондай балдар бөлмөсү чакан. Бул бөлмө менен кошкондо туғандар 4 бөлмө болуп кетет. И кухня өзүнчө. Так, бул жакты көргөздүм сиздерге азыр туғандар. Бул залда деле мынакей кондиционер орнотулган. Так, андан ары бул коридор менен калган маалыматтарды берейин. Бул мебелдин баары калат. Бир гана бытовой техниканы алып кетем дейт үй ээси. Калган мебелдин баары калат. Документтер боюнча айтсак, бардык документтери жайында, алган адамга сразу өткөрүп берем дейт үй ээси туғандар. Жалпысынан 88 квадрат метр бул 3 бөлмөлүү квартирабыз. И плюс 25 квадрат метр жанакы кухня, гараждар кош. Гараж эмес, кухня өзү 25 квадрат метр и плюс гараж бар туғандар. Андан ары бул жерде бир спальня бөлмө, кондиционер, батыш тараптан терезе. Мынакей көрүп тургансыздар мебелдер. Анан бул жакта бир дагы балдар бөлмөсү. Потолок натяжной, дуалдар көрүп тургансыздар обой.
Батыш тараптан терезе туугандар, полдор ламинат. Андан ары бул жакта душ, ванна. Анан дагы өзүнчө мындай душ да бар туугандар. Бул жакта да душ, ванна жана дагы өзүнчө бир мындай душ бар. Суусу канча литрлик Аристон экен. Кыскасы мындай чоң Аристон менен жылыйт. Так, доллар кафель. Андан ары телефон колдон түшүп калайын деп. Так, бул жерде ажаткана. Мынакей жакшы жер, ажаткана өзүнчө, душ, ванна өзүнчө бөлмөдө экен. Эмне маалымат дагы туугандар? Айтылган бир эле баасы калды окшойт. Бул 3 бөлмөлүү квартиранын туугандар баасы $52,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсител деп калтырабыз, аны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. 88 квадрат метр плюс кухня 25 квадрат метр, гараж баары болуп $52,000 сүйлөшүү болот. Жактан болсо туугандар элер номерине чалып кенен соодалашып сүйлөшсөңүздөр болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар саламатта калыңыздар.